Урматтуу мекендештер, 17 апрель 2020 жылга карата маалымат. Бир сутка ичинде жалпысынан 23 бейтап ооруканалардан айыгып чыгарылды. Республика боюнча бүгүнкү күнгө чейин жалпысы 114 бейтап айыгып ооруканадан чыгып үйлөрүнө кайтышты. 23 бейтап бул Ош шаарынан 7, Бишкек шаарынан 9, Жалал-Абад областынан Сузак айыл өкмөтүнөн 7 бейтап кайталап алынган анализдердин жыйынтыктары терс болуп, сакайып чыгып үйлөрүнө кайтышты. 17 апрелге карата республика боюнча тастыкталган COVID-19 инфекциясынын жаңы 23 учуру катталды. Бишкек шаарынан 14, Чүй областында 1, Ысык-Көл областында, Каракол шаарында 2, Ош областында 4, Ош шаарында 2. Жалпы ушу башынан баштап 489 учурга жетти. Жалал-Абад областында 93, Ош областында 135, Ош шаарында 73, Чүй областында 28, Бишкек шаарында 102, Баткен областында 5, Нарын областында 45 учурга жетти, Ысык-Көл областында 8. Бир сутка ичинде ушу коронавирус жуктуруп алган медицина мекемелердин кызматкерлеринин арасында 12 учур катталып турду. Бишкек шаарында 7, Ош областында 4, Ош шаарында 1. Бул медицина мекемелеринен кызматкерлердин арасында чыгып аткандардын ичинде 30-38 дарыгер жугузуп алгандыгын айтып атабыз. 46-сы ошо орто билимдүү биздин кызматкерлер. Мындан тышкары ошол медицина мекеме уюмдарында иштеп аткан дагы 18 ар түрдө кызмат кылган 18 биздин адистерибиз бар. Жалпы катталган учурлардын ичинен 266-сы аял кишилер, 223 эркек. Жаңы учурлардын ичинде 15 аял жана 8 эркек болуп атат. Мына медицина кызматкерлеринен ушу келип жанакындай карап көрүп атабыз. Арасында ушу контакт болгондору бар, бири-бири менен контакт болуп аткандары бар. Мындан тышкары жанакындай контакт болгон адамдардын арасында кызмат кылып жүрүшөт. Лабораторияда иштегендерибиз бар. Жалпысынан ушу 38 дарыгерибиз бүгүн дарыланып аткан учур болуп жатат. Жалпы жашына карап келгенде ошо 15 жашка чейинки балдар 45 болуп атат. Жашка чейинкиси 3 менен туруп атат. 16 жаштан 19 жашка чейинкиси 33, 20 жаштан 35 жашка чейин 118, 35 жаштан 55 жашка чейин 189, 55 жаштан жогорусу 124. Жалпы ушул жашына караганда ушу 35 жаштан 55 жашка чейинкиси ушу баягы жоон топту түзүп аткан учуру. Бүгүнкү күндө ушу бейтапканаларда 370 бейтап дарыланып жатат. Оор абалда 13 болуп атат. Жандандыруу бөлүмүндө 4 дагы эле ошол жерде болуп туруп атат. 357си канааттандырарлык деңгээлде туруп атат. Чыгарылганы мына 114, каза болгондор 5. Лабораториялык тастыктоо иштери дагы эле жүргүзүлүп жатат. 30.379 анализ жасаганга жетиштик. Жүргүзүлүп аткан изилдөөлөрдүн саны 29.550 болду. Бир сутка ичинде 1133 изилдөө жүргүзүлдү. Жалпы медициналык көзөмөлдө турган байланышта болуп турган контактлардын саны 7593 туруп атат азыр. Анын ичинде биринчи категорияда жакын байланыштар 1612 көзөмөлгө алынган, экинчи категорияда 5981 байланышта болгон адам көзөмөлдө туруп жатат. Обсервацияда бүгүн 857 адам медициналык көзөмөлдө кармалып туруп атат. Абалдары жакшы.